Сиздердин студенттик кездериңиздер эсиңиздеби же сиз мага окшоп студентсизби? Билесиздерби, ар бир студент өзүн тамактандырыш үчүн ар кандай жумуштарда иштейт. Жана буга байланыштуу мен рубрика ачып жатамын. Жана бул рубрикада мен ар кандай кесиптерди ичинен карап чыкмакчымын. Жана бүгүн болсо биз официант менен башташмакчыбыз. Официант болуу иштөө студенттер үчүн абдан ыңгайлуу. Анткени сен жумушка же кечинде же түн ичинде чыгып, жумуш менен окууну айкалыштырсаң болот. Чындыгында мени көп убакыттан бери бул иш кызыктырып жаткан жана бүгүн мен чалгын жүргүзүүгө шашылып жатамын. Официант ар дайым күлүмсүрөп, адептүү болушу керек. Башында ар бир официант идиш аякты түшүрүп жибербейин, заказдарды алмаштырып албайын деп коркот болушу керек. Жана мени менен мындай нерсе жаралбаш үчүн бардык майда чүйдөлөрдү билип алайын деп чечтим. Мы заранее готовим и не так уж далеко, на 2 пальчика. Учитывая размер моих пальцев. Вставляешь, потом сверху идет салфеточка. Салфетка, она специально такая, да? Да. Когда приборы тоже ставим, мы за конец не держим, потому что как бы гигиена. Да, гигиену соблюдаем. Примерно вот так можно. Ну, потом сервировку закончили, уборку закончили по залу. Приборы натерли, тарелки все приготовили, щипчики там. Узнаем стоп-лист по меню. Чего нет, что надо в первую очередь продать. Ну, имеется в виду, вот, что дольше стоит, что надо по меню убрать. Да? Ну, если заранее у нас есть банкет, нам много человек, да, допустим, на 10 человек мы можем хайбулу приготовить, там уже на стейшне у нас уже. А что такое хайбул? Хайбул — это стакан. У каждого имеется свое название. Свое название, свое предназначение. Я знаю, что вот этот бокал для вина, правильно? Все, это для коктейля, это для шампанского. Нет? Мартинка, не помогайте мне. Флюте, айриш, хайбл, рокс, шот, гильза и 2 шота. Как вы заметили, друзья, запомните название. Достор, сиздердин байкашыңар боюнча бул бокалдардын аттарын жаттап калуу абдан кыйын экен. Жана бул үчүн кичине убакыт керек. Менин негизги милдеттерим заказдарды кабыл алып, тамак ашты алып барып, бош идиш аяктарды ташуу, залды таза кармап тартипке келтирүү керек. Жана ар бир ишканадагы эреже сен тамактардын тизмесин жатка билишиң керек. Көп эле жерлерде кызматкерлер тамактардын тизмесин тамакка кирген соустун составынан баштап, анын жасалып, үстөлгө коюлушуна чейин канчалык жакшы билсе, анын эмгек акысы дагы жогору болот. Айта кетчү нерсе, ар бир официант ар кандай жагдайларга түшүп калышы мүмкүн. Мисалы кокусунан тамакты же чайды төгүп алып, коноктун кийимин кирдетип алуу. Бакытка жараша мындай учурлар аз, бирок андан эч ким камсыздандырылган эмес. Өзгөчө мен. Ваш чай? Извините. Официанттын жумушунун шарттары ресторандан жана кафеден көз каранды болот. Көпчүлүк жумушчуларга бул жөн гана кичине акча табуу эмес, чындыгында эле негизги иш болуп саналат экен. Анткени официант болуп жакшы акча тапса болот экен. Негизги эмгек акыдан тышкары коноктор сага чайга акчап тыштап кетет. Кээ бир адамдар официант өз жумушуна кызмат акы алып жатса, эмнеге чайга акча тышташ керек экен деп эч түшүнүшпөйт. Бирок тейлөө бул жөн гана заказ алып, тамакты алып келип алып кетүү эмес. Официанттын жумушу конокту сапаттуу түрдө тейлөө, аны канааттандырып, ал кайрадан келиши үчүн. Толугу менен бир күн иштеп, чайга тыштаган акчадан тышкары официант орточо 15 000 сом товарын санап чыктым. Албетте негизинен баары ишканадан, иштөө убакытынан жана башка нерселерден көз каранды. Эгерде сиз кайсыл бир сайтта 20 000 сомдон ашуун кызмат акысы менен официант керек болуп жатарын байкап калсаңыз, көп учурда ага чайдын акчалары дагы кошулган, же болбосо иш убакыты узагыраак. Чындыгында жумуштан кийин мен абдан чарчап калганымды түшүндүм. Официант жумушу бул
жашоодо эң эле оңой жумуш эмес экен. Ошондуктан башка бирөөнүн эмгегин баалап сыйлаганды унутпаңыздар. Бир четинен бул абдан оор иш экен, бирок бул жерде мен абдан кызыктуу убакыт өткөздүм. Эми болсо официанттарга жакшы мамиле кылып, чайга акча таштап кетип турмакчымын.